Bismillahirrahmanirrahim. Жараткан Аллага мактоолор болсун, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга салам жана салаваттар болсун. Кыямат кайымында 7 түрлүү адам Аллах Тааланын рахмат көлөкөсүнө болот. Ошолордун бирөөсү шаббун наша фи ибадати раббихи, жаш жигит жаштык учурунда Аллах Таалага ибадат менен өткөргөн. Кыямат күнү 5 суроо болот. Ошонун бирөөсү өмүр туурасында болсо, экинчиси жаштык туурасында өзүнчө суралат. Ошондуктан жаштыгыбызды мастыкта эмес, балким Аллага кулчулук кылууда, элибизге, жерибизге, динибизге кызмат кылууда өткөрүшүбүз керек. Туугандар, жаштык кезде Алланын жолун өткөргөн болсок, Алланын өкүмдөрүн аткарган болсок, кыямат күнү урматтуу тууган, Аллах Таала рахмат көлөкөсүнө отургузат.